Кайрымдуулук жолунда талыкпаган ишин жүргүзүп келген биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна ден соолук маселеси боюнча кайрылган жарандарыбыз күн санап өсүүдө. Кайрылгандардын ичинде 18 жашка чыга элек мекендештерибиз болгону жүрөктү оорутат. Алардын ичинде 11 жаш курагында боор оорусу менен жабыркап, тез арада боорун алмаштыруу керек болгон Диана Сыдыкованын энеси кайрымдуу элден жардам сурап кайрылууда. Кызым бул ушу жылдын башынан бери эле ооруйт. Мурун билген эмеспиз, бул боорда билинбейт экен, билмей ооруйт экен да. Ичим эле деген да. Анан ичим деп ушу шаарга алып келсек, ушу сироз оорусу менен ооруп калды, боор оорусу менен. Биз ооруп калганын билгенден кийин 20 күн жаттык, больницага дарыланып чыктык. Ар кандай хирургдарга бардык. Алар эми ушу чет мамлекетте болот деди да. Чоң суммада акча керек экен. Чоң суммадагы акча керек деп ошого ушу кызымды дарылатканга, операция кылдыртканга акча керек болду. Биринчи укканда башыман ылдый суу куйгандай эле болду. 2 күн кечке ыйладым. Эми ыйлаганда деле пайда жок экен. 2 күн ыйлап, биринчи укканда өлө башыман ылдый суу куйгандай эле. Врачтар сразу эле айтып салат экен. Жаман болдум. Жаман болот экенсиң. Жаныңды бергенге даяр болосуң да бала үчүнчү. 5 балам бар. 5 баламдын улуусу 6 кыз. Андан кийинки ушу кызым. Анан эркек балам бар 5 жашта. Андан кийинки экс кыздарым бар. Негизи 5 балам бар да. Экс кыздарым да кичинекей. 3-кө чыгат. Өзүм жалгыз тарбиялайм негизи 5 баламды. Ушуну өзүм багып келем да. Атабыз менен 2 жолго түшүп кеткенибизге көп болгон. Эми ошо кыргыз элиме кайрыларым көптү көрсө көл болот экен. Ушу кызыма жардам берип койсоңуздар. Ушунча чоңойто алгандан кийин мен эчтеке неме кылгым келбейт да. Ажырап да калгым келбейт. Ушу элиме жардам сурайм. Жардам берип койсоңуздар, аз болсо дагы жардам берсеңиздер. Кызым жакшы болуп кеткенине. Диана азыркы күнү болгону 11 жашта, ментип жаш кезинде аты жаман боор оорусуна чалдыгып калган кези. Жаш туруп жардам сураган кыргыз кызыбызга кантип кайдыгер карап турабыз. Жаш болсо дагы кыргыз элинен жардам сурап, кайрымдуу элге кайрылууда. Мен 11-демен, орус мектепте окуйм. Канчанчы классың? 4-Д классым. 4-Д класс. Окууларың кандай? Жакшы эле. Кайсыл сабакты жакшы көрөсүң? Математика сабагын жакшы. Жакшы окуйсуңбу? Ооба. Ичим ооруду. Анан көп басканда чарчайм. Шалдырап ал калбай калат, Диана, анан ушул оорудан сакайуу үчүн сага операция керек экен. Анан ушул операцияга кылуу үчүн көп акча талап кылгандан кийин ушул өзүңөрдө жок болгондо ушинтип кыргыз элине кайрылып коелу, кыргыз элинен жардам сурап коелу. Кыргыз эли мага жардам берип коюңуздарчы. Мен ушинтип бүгүн ооруп калдым. Бизге суммада акча каражаты жетишпей атат. Коомубузда мындай көрүнүштөр болгону кыргыз элинин жүрөгүн оорутат. Жаш кызыбыз Диананын ментип оор абалда турганда кантип жардам бербей коебуз. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды Диананын ден соолугу жакшы болуп кетишине колдоо көрсөтөлү.